Ай, Алихан, не oldu sağa? Çocuklar жүріп отырсам бияқта. Амет, Алихан. Алихан, сен емне ошонда азыр Нургазыдай болуп, көзүңдү суга ачып монтип карап атасың. Мындай болбойт да. Окшошпой жатпай. Жанже, сиз мен кичинекей баладай эле ойлойсуз, а? Күнү сутта айла жок ушактан. Азыр могуга башым салып жүрүп атпайынбы? Жанже, дал ушул жерде мындай чоң килтеген бассейн болсо, ошол жака жада калсам, кийим менен монт секирип кирип кетмекмин. Ай, керемет ай. Ушу азыр айылда жыргап жүргөн досторум аябай суктанам да. Жакында эле бир досум айылга кеткен. Ошол досум болсо күнү бою Instagram тарыкчасында видеолордон салып турат. Демеле суктандырып, жаман суктанам дейсиз. Ай, ошол убакта чын эле чоң энесин жасаган жармасын ичип чалкалап сонун жатса керек. Керемет ай. Ошо жайында, ысыкта, шаарда жүрбөй, айылда жыргап жүргөн досторубузга салам. Жана мен чоң ата, чоң апа, тайта, тайнелериме, жалда калса бүт туугандарыма баардыгына салам. Ооба, ал эми Бишкектин 40 градус ысуuna карабай келип, ушу Бишкектен балмуздак жейм деген досторубузга да салам. Достор, шаарга келбей эле койгула, шаарда деген бар го, жада калса, күн бар го, ошондогу өзү да көлөкө издеп жүрбөй. Ай, Алихан, таппаганың жок эдеги. Ай, билесиңби, бирок мен кичинекей кезимдечи, каникул болсо эле шаарга келгим келчү да дайымачы. Неге? Ай, бирок мага шаар дегенчи, бир шаарга келсең бекер балмуздак, бекер таттуулар берип атат дегенде эле сезилчү. Жана билесиңби, эмне себептен дагы шаарга келгим келчү? Айтсаңыз? Мен ошо өзүм агарыш үчүн келчүмүн да. Анан окуу башталат го. Окуу баштаганда мен шаарга барбадымбы, көрдүңөрбү, мен агарып келдим деп ушинтип аябай мактанып келчүмүн да. Гүлжанже, мен айтып коебуз. Бурчу сиз деле кээде келтирип коюп турбайсызбы? Ай, Алихан, дагы бир себебин айтайынбы, эмне себептен ушул шаарга качып келчүмүн? Айылда деген жумуш көп да, жай баштаган жай келгендечи. Анан ошончон шаарга кеттим мен, эжемдердикине деп келип качып да. Гүлжанже, айылда жумуш деле жок го, мындай малдын того жөнөтүп коюла, жыргап жата беришет. Ой, Алихан, ооба сага жумуш жок. Билесиңби, жай келгенде кандай гана жумуштар башталат. Малина тересиң, карагат тересиң, жөжө багасың, көң жыйнайсың. Анан жай келгенде ушул деги бир жыл сайын бүтпөгөн ремонт башталат да. Ай ата, анан баары эле жумуша берет. Ай Гүлжан, нан жап, суу алып кел, бала кара депчи. Ай, Гүлжанже, анда мен быйыл айылга барбай эле коет окшойм а? Барбай эле койдум быйыл айылга. Ой, жок ай, Алихан, билесиңби, мен ошол кездерди аябай сагынам чындыгындачы. Жумуш ошол азыр айылда жасап жаткан жумуштар мага кереметтей эле сезилет да. Ай, жана огород бар го, огороддон жаңы чыккан картошканы алып туруп, ошону жууп койсоңчу, кабыгы өзү эле ачылып кетет. Анан жанына, үйдүн жанына казан аякты коюп, ошонун үстүнө картошкаларды салып, ошону бышырып жесең, кандай гана керек, монтип эле туруп каласың. Гүлжанже, сиз деген жаман турбайсыз. А мен эмне болду сага? Же жарма дейсиз, же картошка дейсиз. Ошо өзүм араң турсам бияқта айылга кете албай. Ай, Алихан, буйрса эми айылга да барабыз. Анда достор, Алихандын көңүлүн көтөрүп, көңүлдүү көнүгүү жасайлык. Ай, не кылып атасыңар? Телефон ойнап атабыз. Апек, көздөрүңөр чачап койгон турбу? Тургула. Болгула, батпатам, тургула. Телефондор таштайбыз дагы. Нени баштайбыз? Көңүлдүү көнүгүү. Даярсыңарбы? Анда эмесе, эң алгач көздөрдөн баштайбыз. Анткени көздөрүбүз не болду? Чарчады. Азыр көздөрүбүздү ачып жумабыз. Жумдук. Ачтым. Көзүбүздү жумабыз дагы, колубузду акырын келтирип, акырын массаж жасайбыз. Айландырып. Бирок катуу эмес, жумшак. Эми көзүбүздү акырын ачабыз. Эми үстү жакты карайбыз. Эми оң жакты. Эми ылдый. Солго, өйдө, оңго ылдый. Кандай болду? Жакшы. Көздөр айланып кетти, баш айланып кетти. Эми достор, баштарыбыз айланбаш үчүн көнүгүү жасап коебуз. Оң жактан баштайбыз. Алмаштырабыз. Эми достор, ийиндерге өтөбүз.
алдыға. Айландырдық. 3, 4. Артқа. Эми достор, колдорубузду алабыз дагы, өйдө көтөрөбүз. Эми оңго. Өйдө солго. Өйдө оңго. Эми дал ушул кыймылды бат-баттан жасайбыз. Өйдө оңго, өйдө солго, өйдө оңго, өйдө солго, өйдө оңго. Азыр буттарды иштетебиз. Кана. Сол кол оң бут. Оң кол сол бут. Оң бут, сол бут, оң бут. Солдаттарды басып бартабыз, а? Эми эркин кыймыл. Не кылабыз? Каалаганыбызды кылабыз. Кеттик. Эми ушул көнүгүүлөрдү күндө жасап турабыз. Жаначы, сен бетиңди сууга салып турбадыңбы? Ошонуңду эстеп аябай күлкүм келет. Неге? Ой, Алихан, билесиңби, бегемотторчу көрсө ысыктан сактаныш үчүн алар деген күндүз дайыма сууда жүрүшөт экен. Анткени алардын денеси деген дайыма эмне болуп турат экен? Мундашып туруш керек экен. Билесизби, бакалар бар го? Ошол бакалардагы мындай денеси мындай болуп туруш керек экен. Алар деген биз такыр күндүз көрө албайбыз, күндүз такыр чыгышпайт. Анда мындай кечинде угуп каласызбы? Бакалар кечинде чурулдайт го. Ак деп. Ошолордун угуп алып, манан алар деген ошол денеси кечинде чорулдап жана чардайт экен да. Ошончо аларды биз болсо мындай күндүз такыр көрө албайбыз. Ошо дейсиң да, ошо мен күндүз бакаларды укпайм, кечинде эле дайыма чыгып калат. Жүрөктү түшүрдүрөпчү. Анан аны билесиңби, мышыктычы. Мышык көрсө ысыкты жактырбаган жаныбар экен. Билесизби? Жаңакы бир жайында пайда болуп калып, жинди келтире берген жаныбар бар го? Ооба. Ошол жаныбар. Билем. Ай, мынакей, учуп бартат. Ой, учуп кетти. Ушул чымын дегенчи, жүрбөгөн жери жок а? Ушу уктап атсаңнага келе калып, биз ар жериңе конуп, жинди келтирип, кеди мындай конуп, ойго жинди келтиргендечи, шыйрыктан алып туруп, мындайына чалып салгым келет да. Ай, Алихан, бирок баары бир чымындын жашоого акысы бар дечи. Манысы бар бирок албетте. Кой, Гүлжанжы азыр кичине көнүгүүдөн кичине тамак кургузуп, сүйүчүп келе калайынчы. Ай, Алихан, күттү кайкысың? Амейда. Салам достор, кандайсыңар? Күн жылып чымындар ызылдап башташты ғой, Мен уктап жатканда, айрыкча жайында, чымындар мага эч эле тынчтык беришпейт. Силерде да ошондойбу? Келгиле достор, бул тажатма чымындар жөнүндө чогуу билип алалы. Алардын айрым түрлөрү жапайы жаратылышта гана жашаса, башкалары адамдар менен жашоого ыңгайлашып калган. Бул курт-кумурскалардын планетада 750 миңден ашык түрлөрү бар. Түксүз чымындар жок. Алардын баардык түрлөрү түктөр менен капталган. Алар ичке, ошондуктан көзгө көрүнбөйт. Орточо эсеп менен алар 30 күн жашайт. Чымындардын 2 гана канаты бар, бирок көпчүлүк курт-кумурскалардын 4 канаты бар. Эң аз жашаган май чымыны. Алар 1 суткага жакын жашашат. Чымындын көзүндө 4000ден ашык линза бар. Бирок алар ошого карабастан начар көрүшөт. Чымындын сырткы көрүнүшү жагымсыз болушу мүмкүн, бирок алар кыймылды аябай жакшы байкашат. Силер билесиңерби, достор, чымындар учардан мурда өйдө анан атка секирип туруп учушат. Чымындар келте, Сибир жарасы, кургак учук оорусу жана көптөгөн коркунучтуу ооруларды алып жүрүүчүлөр болуп эсептелинет. Чымындар тамакты жегенге жарамдуу экенин кантип аныкташат?
Алар аны басып көрүшөт. Көпөлөктөр сыяктуу эле үй чамындарынын буттарынын астында даам сезүүчү органдары бар. Чымындар таштанды. Чогулган аттын кыгы же түшкү тамакты көрө калса, дароо барып аны тебелеп, тамактын дамын тата баштайт. Бир муштумдай салмактуу болгон алтын чымын эки бетте эң ардактуу сыйлыктардын бири болгон. Достор, силерге бүгүнкү чымындар жөнүндө маалыматтарым жакты деп ойлойм. Жакса, көрүшкөнчө. Мына эмесе достор, ушинтип биздин жылдыздык коногубуз да келип калды. Аруна балдар чыгармачылык борборунан келген коногубуз Эшназаров кут болсун. Кандайсың, кандай келип алдың? Жакшы келдим. Ушу биздин маектин алдында эле сен өзүң жөнүндө айтып бербейсиң, азыр достор кызыгып атса керек. Азыр ушу комузду кармап турган, кычырайган биздин бир жигит келип калыптыр студияга. Бул кайсы жигит депчи? Өзүң тааныштыра кетпейсиңби? Макул. Менин атым Кут болсун. Мен 11 жаштамын. Мен деген комузга 4 жылдан бери барам азыр. Анан бизде өзүнчө неме бар да? Эле борбор бар. Детский творческий центр Аруна деген. Ошол жакта Шахризада Аскарова деген бир кыргыз элдин эл артисти бар да. Ошол бизге бир борбор ачканда, мындай майып немелердин ата-энелердин балдары неме кылсын депчи. Ошол аяка бий, ыр, шахмат анан хор кирет да. Ошо бий, ыр, шахматтардын арасынан сен комузга эле барасыңбы же дагы башка иримдерге дагы барасыңбы? Мен башкаларга да барам. Кайсыларга мисалы? Комуз, анан шахмат карам. Азаматсың. Каникулуң кандай башталды? Мына окуу бүттү, кандай жыйынтыктадың окууну? Көлгө барып келгенге жетиштиңби? Жок, кечке элекмин. Бирок айылга барайын дегенбиз. Бирок айылга барбай эле мамам лагерге эле барасың деди да. Жакында анда барасың. Ооба, барам. Азаматсың. Ушул лагерге канчанчы жолу баратасың? Лагерге 2-нчи жолу барайын дедим. 2-нчи жолу баратасың. Биринчи жолу барганда мындай үйгө деген сагыныч болду эле. Үйгө баргың келип. Эми айылга деген барсаң, айылда деген баардыгы мындай туугандарың, ал лагерге барганда мындай жаңы досторду табып. Ошондой болгон. Азыр барарда мындай барганда, мисалы, сен ким менен биринчи таанышмаксың? Мен мисалы мугалим менен таанышмакмын. Себеби деген мугалим менен достошуп алсаң, баардыгы жеңил болот. Мен деле мугалим менен таанышмакмын биринчи. Башка достор таппакмын. Бир сулуу кызды көрүп калсаң достошмаксыңбы? Алихан, өзүң деле баргың эле көрөсүң, Жок, негизи бирок эми достор деле сразу бар эле табылат да. Бат элечи, бүт баары лагерге салганып баратышат. Бирок лагердин сага эмнеси жагат негизи? Лагердин баардыгы жагат, анан дос тапкан эле жакшы да. Дос тапкан жакшы. Эң башкысы ошол. Ал эми ошол досторуң менен кийин дагы сүйлөшөсүңбү? Сүйлөшөбүз. Лагерь бүттү деп мындайча айтканда, связь үзүлүп, Жок, сүйлөшөбүз биз деле. Сүйлөшөсүңөр дагы. Азаматсың. Кандай досторуң бар? Ушу досторуң жөнүндө айтып кетпейсиң? Канча досуң бар? Жакын досторуңан канча? Менин жакын досторумдан двордо досторум бар. Ошодон көп эле. Көп эле. Эң жакын досуңдун аты ким? Бакбер деген досум. Бакбер. Кыздар менен достошосуңбу? Жок. Достошпойсуң, Эмнеге? Ами? Алихан, эмнеге кыздар менен достошпойсуң? Биз алар менен неме кылып элекпиз да, достошо элекпиз. Көп сүйлөшпөйсүң алар кыздар мененби? Кыздар менен сүйлөшпөйм да. Ал эми ушул айылга дагы каникулга бара албай калдым, лагерге кетем деп атасың. Айыл жөнүндө айтып берчи. Кайсы айылга барасың? Айылда кимдер бар? Мен Ошко барам. Ноокат деген айылга барам да. Ошол жакта Аякта кимдер бар? Аякта Тайнем бар, Тайтам бар, тагыларым бар. Азамат. Ноокатта ошол жаңы Самат Абдырахманов чыккан жерден турбайсыңбы? Спортко кандайсың? Спорт менен башкасын эмнеге кызыгасың? Хоббиң эмне? Футбол, баскетбол деген иримдер түрлөрү бар. Күрөшкө барам. Күрөшкө? Грек-рим күрөшпү же эркин күрөшпү? Грек-рим. Сен эркин күрөш менен
Жок, мен дагы грек римин күрөшмөкчүмүн. Экөөңөр тең анда. Ай, карагылачы достор. Мен кандай гана спортсмен балдардын жанында отурамын. Кирип келатканда эле байкадым, ушул бала спортсмен окшойт депчи. Айтыр айтасың. Ал эми ошо комуз менен келиптирсиң. Комуздун жөнүндө кичине айтып бербейсиңби? Канча жылдан бери ойноп жатасың комузду? Мен комузду 4 жыл ойнотом. Анан мурда эле мен кыргызстандыкмын деген конкурстан өттүм. Райондук анан шаардык конкурстан өттүм да. А сен ушул комузга мындай комуз ойнобойм деп же комузга кантип кызык баштадың? Ошо комуз ойнойм деген чечимди качан кабыл алдың эле? Канча жашыңда? Комуз ойнойм дегенге мамам жардам берген. Ошо мамам бар дегенден кийин барып баштадым да. Азаматсың. А комузга катышып кандайдыр бир байгелерди алдыңбы? Чоң байгелерди, балким бир жактарга мындайча айтканда конокторго ойноп бересиңби же чоң концерттерге да барып туруп ойноп турасыңбы? Жок, мен деген жөн эле грамоталарды алгам да. Грамота. Азаматсың. Бул эми бүт баары башталыш. Бүт бала башталыш. Кыргыз элибиздин сыймыктанган балдарынан болосуң деп ишенебиз, сөзсүз. Ал эми ушул комузду апаң башта деп калып турса, ал эми атаңчы, атаң каршы эмеспи комузду ойногонго? Жок, каршы эмес. Каршы эмес. Сен ушул мындай комузду ойноп баштагандачы сахнага чыгасың го? Сахнага чыкканда мындай бир күнү унутуп калсаңчы кантип ошол мындайча айтканда состояниядан чыгасың? Ой, состояние чыгам, бирок башка күн чертип коем. Башка күнү улантып кетесиң. Ошондо бир күнү бүтүп атпайбы башка күн? Бирок мен делечи мурда комузду ошо ойноп баштагам да, анан комузду да тыштап койгон болчумун. Бирок комузду айтышат, тыштап койсоң, комузду ойнобой калсаң, комуз сага тарынып калат депчи. Ошол чынбы? Чынбы? Ал эми Сизге тарынып жүрүптүр азыр. Тарынып жүрүптүр. Кечирим сурап коесузбу? Кечирип койчу. Макул, Азаматсың. Анда өзүң үй бүлөң жөнүндө айтып бербейсиңби? Үй бүлөң жөнүндө, ата-энең жөнүндө айтып калдың, канча бир туугансың, канча жашта бир туугандарың, ата-энең жөнүндө да кененирээк маалымат. Мен 2 бир тууганмын. Мен байкем аты Бек болсун. 10 класска өштү. Мен ата-энем, менин мамам кыз жебек. Ал 42 жашта. Атам Атаң канчада? Атам 42-де. 80 жылкы. 80 жылкы. Ай, Азамат. А ушу бир туугандарыңан байкем деп калдың, а? Ошо байкең да комузга же музыкага же шахматка кызыгабы? Байкем мурда комузга карчу. Азыр кичине мындай тарынтып койду кайра байкең дагы комузду. Азаматсың, анда комузуң менен келиптирсиң, ата-энең жөнүндө айтып бердиң. Анда бир бизге сонун бир чыгарма, бир күңгөн ойноп бербейсиңби? Макул. Мен Атай Огонбаевдин Машботой деген чыгармасын ойноп берейин. Кеттик анда, угалы.
Гүлжанжи, ушу билесизби, аномальная жарадачы мындай күн ысыктан мындай коргон болсо денебизге да аябай чоң зыян тийет турбайбы? Ой Кудай ай, жөн эле жай каптап деле айтпайсыңбы? Эми элдин баары ушундай айтып аткан, мен деле айтып койдум. Эл айтса элди турган болбойт да, аптап деле айтып коюш керек. Эми ушинтип тилди бузуп атабыз деле айтпайсызбы? Ооба, туура, тил ушинтип эле бузулат да. Мисалы, жайдын толук турган кезин жайкы саратан деп коет. Аябай ысык болот го жайда. Ошондо жайдын саратаны келиптир деп айтып коюшат. Ошо чата азыр тилин пастырман көрөт окшойбуз, Ай, Алихан, азыр айтып жатса, азыр эле сүйлөп атканын кара, сенделерди акмак улак деп коет. Кечиресиз анда. Эми тилин пастырман көрөлү? Ооба, кеттик энди достор. Кандайсың, Аруке? Аруке, сага эмне болгон? Эч нерсе сүйлөбөчү мага. Кызык, мен сага эмне кылдым? Же жаман сөз айттымбы? Жок, бүгүн маанайым жок. Эч ким мени сүйлөшкүм келген жок. Ушундай да болот бекен. Же мен сени тартынткан жокмун го? Сен менин маанайымды бузбасаң дагы, сага окшогондор бузду да. Достор, кандайсыңар? Бүгүн Арукеге эмне болгон? Кызык, кээде эле жылкы кыялың бар, Эмне? Жылкы кыял? Ал эмне экен? Карасаң, экрандагы достор айтып берет азыр. Жылкы кыял. Жылкы кыял деген бул мындай жоош адам. Аябай мааниси аябай кечир болгондой го. Эчтик эгер мисалы бир жумуш берсе, мен аны кылбайм деп көкпет сыяктуу окшойт. Жылкы кыял дегенде мен эчтекени билбеген или көп ойлонгондой ойлойм. Мааниsin түшүнбөйм, бирок жылкынын жылкынын каалаганы же жылкынын жашоо дегендей мааниси билдиреби? Жылдай же аттай. Мен жылкы кыялды жылдары кыялдарды ойлоп атам. Кыялдарды айтып жатканда жылдары кайсы кыялдарды айтып ойлоп атам. Жылкы кыял терс мүнөздүү, урушчаак, мүнөзү ылдам өзгөрүп, дароо эле чырттей түшкөн кыялы бар адамдарга карата айтылат. Маселен, ушунча жыл кошуна жашап салкындын жылкы кыял экенин билбептермен десек, мында салкындын урушчаак, мүнөзү бат-бат өзгөрүп турган айым экенин түшүнсөк болот. Кана балдар, жылкы кыял деген эмне экен? Боорукер, тамаша көй, урушчаак. Азаматсыңар балдар, туура таптыңар. Бирок силер жылкы кыял болбогула. Эми түшүндүңбү бул сөздүн маанисин? Ооба, түшүндүм. Мен кечирип койчу Бакбул. Мен атайын кылган жокмун. Мен эртең менен турганда, менин бир курбум менин маанайымды бузуп салды да. Мен ага жиним келип, сенден чыгарып алдым. Анан ошентсең, эмне кылып капа кылып койдум деп кечке ойлонуп отурбадыңбы? Маанайың ачылып калдыбы? Ооба, айрыкча сен жылкы кыял деген сөзүңдөн кийин. Ооба, анан эч нерсени түшүнбөй эле чырттей түшсөң айтам да. Баса бирок, жылкы кыял болгон жаман эле экен. Элестет, бирде туруп баары менен жакшы болуп, кайра бирде туруп баары менен урушуп атсаң, элдер түшүнбөй деле калат го. Жылкы кыял болгон мага деле жакпайт. Билесиң го, Бакбол, мен дайыма күлүп, жайнап жүрөм. Ооба, бирок сен тылтыганыңдын пайдасы тийди. Эмнеге? Сенин аркаң менен биз жылкы кыял деген сөздүн маанисин түшүнүп алдык. Достор, турабы? Мына алар да туура деп жатышат. Достор, силердин да маанайыңарды түшүрүп койсом, мени кечирип койгулачы. Маанайды го ачып алдык. Эми досторубуз менен коштошолубу? Албетте. Жакшы тургула, достор. Кайрадан көрүшкөнчө. Кошкула. Мынакей достор, ушинтип көптөн күткөн мүнөттөр да келип жетти. Сиздер менен биз азыр оюн ойнойбуз. О, достор, силер бул шарт, биздин оюндун шарттарын билет болушуңар керек. Биздин оюндун шарттары, силер биз берген суроолорго так жана туура жооп берсеңер, биз силерге белектерибизди бергенге даярбыз. Ооба достор, эң негизгиси сыналгыдын үнүн азайтып, анан кийин гана байланышка чыгабыз. Ал эми биздин түз байланыш номерибиз 0312 39 15 86. Анда биздин биринчи сурообузду окуйлук досторго.
Кунткой пукула достор. Биринчи сурообуз. Жирафтын кыргызча аталышы кандай? Ал эми экинчи сурообуз носорогдун кыргызча аталышы. Анда эмесе кеттик достор. Чалууларды күтөбүз. Байланыш бар, чалуу бар экен. Алло. Алло, саламатсыңбы? Алло, саламатсызбы? Сыналгын үнүн азайтып койчу. Каяктан чалып атасың? Нарындан. Ай, атың ким? Айнадиев. Айназик. Айназик. Айназик, биздин суроолорго жоопту таптыңбы? Кайда алып коесузбу? Жирафтын кыргызча аталышы кандай? Жирафтын кыргызча аталышы кандай? Кандай дейсиң? Жооң даярбы? Азыр. Жок, болбойт. Убакыт кичине өтүп бартат. Анда кийинки байланышты күтөбүз. Кийинки чалуу бар экен. Алло. Алло, саламатсыңбы? Алло, саламатсыңбы? Каяктан чалып атасың? Алло. Караколдон? Азаматсың, атың ким? Раяна, таанышканыбызга кубанычтабыз. Канчадасың, Раяна? 12-де. Суроолорго жообуң даярбы? Биринчи суроону окуп коелук. Жирафтын кыргызча аталышы кандай? Акыра. Ай, Азамат, баракелди. Кандай гана? Экинчи суроо? Ал эми экинчи сурообуз носорогдун кыргызча аталышы кандай? Носорогдун кыргызча аталышы кандай? Жооп даярбы? Ай, чын айтпа. Өз жооп берет да. Кийинки анда чоң рахмат ошо биринчи суроого жооп айтканыңда. Анда кийинки чалууну кабыл алалык. Алло. Алло, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Каяктан чалып атасың? Мен негизинен токолдук болом. Андакы шарпы жайгашкан кудуп көргөнгө келгем. Ай, Азамат, атың ким? Айтынук. Айтынук, биздин анда суроолорубузга жооң даярбы? Биринчи сурообуз жирафтын кыргызча аталышы кандай болот? Кыргызча аталышы Жаңы эле бир кыз айтып кетти. Акыра, билет, эмне жаман. Туура, акыра. Акыра, Азамат. Ал эми экинчи сурообуз носорогдун кыргызча аталышы кандай? Носорогдун кыргызча аталышы кандай? Экинчи суроо. Жооп жок. Кийинки чалууну күтөбүз, достор. Алло. Алло, саламатсыңбы? Саламатчы. Каяктан чалып атасың? Байланыш Байланыш үзүлүп кетти. Анда биздин досторубуз биринчи суроонун жообун билип койду. Экинчи суроого жооп беришпейби? Кандай дейсиң? Макул. Алло. Байланыш үзүлүп кетти, толкунданып атышат окшойт. Дагы чалуу бар экен. Алло. Алло, саламатсызбы? Каяктан чалып атасың? Атың? Сынагын үнүн бир аз азайтып. Байланыш. Убакыт жетип кетти. Дагы байланышыбыз бар экен. Кана ойлонобуз, достор. Биринчи ойлонуп, жоопту билип туруп, анан кийин чалабыз. Алло. Алло, саламатсыңбы? Алло. Саламатсыңбы? Каяктан чалып атасың? Таластан. Азаматсың. Сыналгын үнүн бир аз азайтабыз. Атың ким? Ширин. Биздин суроого жообуң даярбы? Окуп коелу. Носорогдун кыргызча аталышы кандай? Керик. Ай, Азаматсың. Анда дагы бир суроо берелик. Анткени бизде о деген негизи 2 суроо болот, 2 суроо болот. Карышкырдын баласын кандай аталат? Карышкырдын баласы кандай аталат? Билбейм.
Байланыш үзүлүп калды. Кана дагы бир байланышыбыз. Алло. Анда достор, биз ушу эки биздин каармандарыбызга белектерибизди берелик. Бирөөсү биринчи суроого туура, так жана жооп берген үчүн, ал эми экинчи суроого дагы так жана бат жооп берген үчүн. Бирөө жирафты туура айтты, экинчиси носорогду туура айтты. Туурабы достор? Ошол себептен анда сиздер менен сөзсүз байланышка чыгабыз достор. Кийинки суроого туура жооп берсе, анда биз болсо досторубуз менен чогуу кантип көздү жакшылап көнүгүү жазагы экендигин лайфхактан көрүп албайлыкпы? Мисалы үчүн дайыма эфирде жүрүп отуп, окууда жүрүп отуп, көзүң деле чарчап калат го. Ошонун көзүн деле көнүгүүсү болот экен. Ошону анда көрүп алалык достор. Лайфхак түрмөгө. Кандайсыңар достор? Силер дагы телефондо көпкө карай берсеңер, көзүңөр ооруп кетеби? Достор, силер билесиңерби? Көздүн көрүүсүнө лайфхактар же башкача айтканда көнүгүүлөр бар. Келгиле, ошол көнүгүүлөрдү силерге көрсөтүп кетейин. Силер мага кошулгула. Кеттик анда. Биринчи көнүгүү көздөр менен өйдө ылдый карайбыз. Болсо көз менен оңго жана солго карайбыз. Эми көз менен капталды карайбыз. Эми төртүнчүсү болсо квадрат түрүндө жазайбыз. Эми тегерек түрүндө жазайбыз. Эми кийинкиси болсо өйдө ылдый жазайбыз. Olsa prujina kılıp жазайбыз. Достор, чын эле көзүм эсалып калбадыбы? Силер дагы ушул көнүгүүлөрдү 5 мүнөттөн жасап тургулу. Көзүңөр оорубай калат. Бүгүнкү көрсөткөн лайфхагым силерге жактыбы? Кийинки көрсөтүүбүзгө чейин жакшы калгыла. Мынакей достор, ушинтип биздин студиябызга жылдыздуу коногубуз да келип калды. Ментальная арифметика боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү Камчыбеков Бектур мугалим менен. Саламатсызбы? Кандай көрүп алдыңыздар? Жакшы. Турнир кандай өттү? Айтып бериңиздерчи. Жакында эле турнирге барып келдиңиздер деп уктук. Турнир жакшы болду. Аяктан жаңы достор менен ойнодук, анан көлгө түштүк, аквапаркта түштүк, футбол ойнодук. Ай, азаматсың. Анда ушу сиз мугалими болот экенсиз, өзүңүз жөнүндө тааныштырып, маалымат айта кетпейсизби? Канча жылдан бери чогуу, мындайча айтканда, үйрөтүп жатасыз? Саламатсыздарбы? Менин атым Жазгүл Эмирбек кызы. Ошо интеллект окуу борборлорунун Жал филиалынын жетекчиси болом. Ошол жакта Бектур бизде билим алып келет. 7 жылдан бери ошо эмгектенип келебиз. Бектур акыркы жылдарда ошо биздин мектептен баштап эмгектенди.
сабактарды алып ошо жогорку деңгээлде катышып келдик буюрса. Азамат, Бектур кантип катышып калды, кандай сапаттары менен? Бул эми ар бир эле бала келип ментальный арифметиканын сабагын алып кете алабы же бул өзгөчө мындайча айтканда балдар керекпи? Сөзсүз түрдө ар бир бала биздин борборго келген бала баягы өзүнүн өнүгүүсү үчүн келет. Анан биз балдардын арасынан баягы байкайбыз кимдин баягы шыгы бар. Бирок негизи бул тренировка нерседен абдан маанилүү. Ошол жактан эле ар бир баланы окутса болот сөзсүз түрдө. Бирок баягы көбүрөөк кызыгуусу эгер балада пайда болсо, ушундай турнирлерге, эл аралык турнирлерге, дүйнөлүк деңгээлге жетсе болот. Буюрса Бектур жакшы жыйынтыктарды көргөзүп, дагы буюрса да дүйнөлүк деңгээлге чыгалы деген оюбуз бар буюрса. Азамат. Бектурду деген биз тааныйбыз. Бектур деген биздин Сен мыктысың долбоорунун катышуучусу, Ооба. Ушу азыр биякта мындай сыйлыктарын турат да, ушул бир үйүңдө толуп атса керек, ушу четел болуш керек, Андай эле биздин бата тургач эле акырын эле ушундай алып келип калдыңар окшойт. Кичине бөлүк болуш керек. Таап келсек болмок экен. Ушу кубоктардын жөнүндө, сертификаттардын жөнүндө да айтып берчи. Буну мурунку жылы көлдөн алгам. Буну Сен мыктысың алгам, катышкам. Буну жакында эле 3 филиалдын арасынан окуучулар болуп турнир болгон. Ошондо алгам. Буну Навателден алдым. Навател. Ушу кубоң аябай сонун экен. Ама медальдарыңчы, медальдарың да ошон экен. Алтынбы? Ооба. Канча грамм чыгат? Болжол менен. 1 килограмм. Мындай чемпиондор алтынды мынтип санашпайт. Анан ушу эмелериң бар экен, ушу медальдарың бар экен, диплом, грамота, кубоктарың бар экен. Көрүп жатабыз, жалаң биринчи орунду алып турган. Дайыма эле биринчи орунду аласыңбы же экинчи, үчүнчү орунду алып калган учурларың да болобу? Жок. Дайыма биринчиби? Дайыма биринчи. Эгерде бир жолу мындай орун албай калсаң, такыр же болбосо үчүнчү же экинчи орунду алып калсаң, мындай кичине кайгырып, мындай айтканда жада калса депрессияга да түшүп кетпейсиңби? Жок. Жок, андай болбойт экен. Анда ошол турнир жөнүндө кененирээк айтып бербейсизби? Кандай өттү? Негизичи канча даярдык болду? Канча убакыт кетти даярдыкка? Бул турнир 7-8 июнда Ысык көлдө болду. Бул турнирге 300дөн ашык катышуучу катышты. 3 дисциплинада болду. Ошол бул менталдык арифметика жалгыз болгон жок. Ал жакта spelling bee, англис тили боюнча дагы олимпиада болду. Андан тышкары спорт стейкинг. Биз Бектур менен менталдык арифметика категориясында катыштык. Анан өзүнүн категориясы жаш курагында бул биринчи электе эледи. Анда эл аралык турнир болгондуктан ал Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнө да катышты. Барекелде, кандай гана чемпион, ушундай куракта жаш курагында Азаматсың. Бирок сен ошо ментальный арифметикага катышып атканда, турнирге катышып атканда мындай бир толкундануу сезимдери болобу? Коркуп мындай, утпай калсамчы, анан биринчи орунду албай калсамчы деген ушундай сезимдер болобу же жок, мен баары бир утам деп ушундай. Дайыма эле биринчи орунду алып жүрөм, мен мунусунан эле биринчи алам деп. Толкундануу болгон, бирок мында бир аз орун алам го деп ойлоп аткам. Мугалим эжебиз да айтып аткан, аласың сен кыйынсың деп. Үблөм да колдоп, көлгө кетерде кыйынсың, утулсаң эчтеке болбойт. Көлгө барган чогуу эс алып келген экенсиң да? Азаматсың. Анда ошо үблөң жөнүндө айтып кеттиң, ошо үблөң жөнүндө кененирээк маалымат бере кетпейсиңби? Ат энең жөнүндө канча бир туугансың? Мен 3 бир тууганмын. Бир иним, бир карындашым бар. Инимдин аты Аман, карындашымдыкы Айкөл. Азаматсың. Анда бул сабактар негизи окуп бүттү, окууну кандай аяктадың? Жалаң 5ке окуйт окшойсуң, Ушу ментальный арифметиканы унутуп. 5ке окуйт. Жалаң 5ке окуйсуңбу? Ооба. 4 жок. 4 болуп калды мында. Болду. Болгондо мындай кичине кайгырдыңбы? Эжекең эмне деди? Жок, кайгырган жокмун. Кайгырган жоксуң, Эми 4 мейли эми жок деген ударник деппи? Сен ушу азыр ментальный арифметика менен келатасың, кийин келечекте да ушул тарап менен кетесиңби же башка кесип улап кетесиңби? Мен өзүм менталдык арифметиканы уже бүтүп калдым, бирок турнирлерге, олимпиадаларга катышып турам. Азаматсың. Бул негизи ментальный арифметиканычы ар бир жаш курактары болобу
мисалы 15 жашка чейин, 15 жаштан кийин ментальный арифметика бул кабыл алынбайт дегендейчи. Биз биздин интеллект окутуу борборунда биз балдарды менталдык арифметика 5 жаштан 12 жашка чейин кабыл алабыз. Ошо жаш курагына бөлүнгөн. Анан 13 жаш максимумда. Анан жаш курагы олимпиадаларга сөзсүз түрдө катышууда бөлүнөт. Анан деңгээлине жарыша. Бирок биз ошол Бектурду биздин борборго келгенден бери жакшы эле жыйынтыктарды көргөзүп келет. Ар бир деңгээлден өтүп, буюрса 4 уровень бар ошол бизде. Кошуу, кемитүү, анан умножение, делениясы бар. Ошонун 4-түнчү бүтүп жатат буюрса. Бирок кийинки максаттары дүйнөлүк, эл аралык олимпиадаларга катышуу. Бул менен чектелип калбайбыз. Буюрса дагы долбоорлорго да катышабыз. Эл аралык ошо биздин окуучулар менен дагы эл аралык ТВ шоулорго чыгып жүрөбүз. Ошон буюрса да Бектурга чоң максаттарыбыз бар. Ушу сиздердин борборуңуздарда чемпиондор көп болсо керек, э? Ооба, бул жылы биз филиал 9 чемпион чыкты. Абдан жакшы. Бектур ошонун эң мыктыларынын бириси. Арзаматсың. Бул негизичи ментальный арифметика ушул сабак-сага эмнелерди үйрөттү? Бир жакшы натыйжа берип үйрөтөт да. Кандай пайдасы? Тез ойлонуп баштадым. Математикадан илгери кыйналчумун, азыр кыйналбайм. Илгери жаш кезде да окуй. Бала бакчада кыйналчуң, азыр мектепке келгенден баштап мектепти жакшы окуп кеттиң, э? Ай, Азамат. Ал ошол сен 4 алып калдың дедиң. Кайсы сабактан 4 алып калдың? Математика эмеспи? Жок. Кайсы сабактан? Кайсы сабактан? Английскийден. Мейлем түшүнөбүз. Баарыбыз деле андыстан тамаша. Анда буга чейин да турнирлерде айтып кеттиң, катышып жүргөнбүз. Ошол жөнүндө кененирээк маалымат бере кетпейсиңерби? Орто Азия боюнча дагы мындай эң күчтүү ментальный арифметика боюнча канча Кыргызстан элчилиги даярдайт? Бизде ошо негизи интеллект окутуу борборунда Бишкек шаарында 8 филиалыбыз азыркы күндө иштейт. Анын региондордо бар. Ошо 20дан ашык филиалыбыз бар. Жана биздин бир жеке менчик мектебибиз бар, бул интеллект проскул мектеби. Ошо анын жыл сайын болуп баягы республикалык деңгээлде олимпиадаларды өткөрүп келебиз. Кыргызстандын балдарын ошо билимге стимул болсун деп, мотивация алалы деп. Анан эл аралык сөзсүз түрдө чет өлкөгө дайыма чыгып турушат, эл аралык дүйнөлүк чемпионаттарга. Ошо жетишкендер буюрса көп, анан кийинки жылга да буюрса көп максаттарыбыз чоң. Абдан жакшы. Ушул силердин жакында эле көрдүк. Ушул силердин окуу жайыңардын окуучусу Россиянын чоң бир шоу программасы, ТВ шоусуна барып, элдердин оозун ачтырып, өтө эле карап, биз дагы ал шоуну көрүп сыймыктанып калдык да. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңерчи. Ооба, биздин Кубанычбеков Айдарбек, ошо 8 жаштагы биздин окуучу, интеллект проскулдун окуучусу. Апрель айында биз кастингге бизди чакырышты. Биз ал жактан катышып, өзүнүн баягы менталдык арифметика боюнча санагандарын көргөзүп алдык. Андан тышкары анан эстутум memory деп коет. Ал жакта жалгыз гана санаган жок. Ошол көргөзүлгөн сандарды дагы жаттап, ошол жоопторун жаттап, биз ошону көргөзүп алдык. Ошо кастингден катышып, ошо эфири жакын арада чыкты. Ошо буюрса баягы Айдарбек бул жалгыз гана бала болбойт. Буюрса да көп пландап жатат. Азаматса буюрса Бектурда барат деп ойлойбуз. Бектур дагы Россия менен чектелбей, дүйнө жүзүнө чыгып, дүйнө жүзүнүн шоу программаларына чыгып, биздин сыймыктанган балдарыбыздан болуп, ай биз Бектурду билебиз, ушундай көрүшкөнбүз деп сыймыктанып айтып калабыз дайыма. Анан Бектур ушу окууң аяктады, азыр эми эмне кыласың, каяка барасың? Мен каяка барай салайын деген ойлорум бар. Жакында көлгө барып кетирсиң. Эми кайра көлгө баргандабыз? Кайра көлгө барасыңбы? Өзүң айылың, э? Өзүң айылың. Айылың каякта? Чырпыкты айылы. Чырпыкты айылы. Чырпыкты айылың жөнүндө айтып берчи. Ким бар аякта? Ким сени күтүп алат? Досторуң барбы ал жерде да? Досторум жок. Ал жерде досторуң жок. Туугандарың барасың, э? Ооба. Туугандарың жөнүндө айтып берчи анда. Байкеме барам. Аяктан балдар менен кээде ойноп калам, байкем достор менен. Бирок алар менен
кээрдегилерди Көп тааныбайм. достошпойсуң, э? Жанжы, анда Бектурдун ушул менталдык арифметикасын жанакындай эсепти бат чыгарат дебеди? Ушуну текшерип көрбөйлү? Ооба, андай текшерип көрбөйлүк. Ушунчалык бирок эми бул медалдар турат, бирок баары бир текшерип көрөлүк. Анда биз бир себеп айтабыз. Ошол себепти айткандан кийин кандай кылып кандай 2 сандыкты кошосуң же 3 сандыкпы? 3 орун сандарды кошом, кээде 2 орундуларды кошорум. Анда 2 орундан баштайлык, 2 орундан баштайлык. Мисалы үчүн 52 кошуу 35, кошуу 41, кошуу 65. 193. Ай азаматсың, кана мынакей достор, топ-туура 193. 193. Эми Анда дагы бир кылалыкчы, ана да. 15ке 35ти көбөйтүп көрүңүзчү. Жок, көбөйтүүнү айтпай туралыкка, биринчи кошуудан баштап атпайбызбы? Анда баштайлык. 63кө 85ти кошолчу. Кошобуз дагы 15ти, 15ке кошобуз 36-ны. 199. Ай азамат бара келди, мынакей достор, туп-туура жооп айтты, 199 азаматсың. Анда эми 2 сандыкты өтүп, 3 сандыкка өтпөйлүкпү, кандай десер. 100кө кошобуз 563-тү, кошобуз 322-ни. 985. Азаматсың, бара келди. Мынакей достор, топ-туура 985. Бул кандай гана талант. Менде калькулятор барбы? Азаматсың, дагы бир акыркы айтып койбойлукпу, кана? Кандай кылалык? 855ке кошобуз 633-тү. 633-тү кошобуз 256-ны. 256-ны. 1744. Ай азаматсың, бул эмнеден керемет достор, айткылачы, кандай гана сонун. Мен болсо биякта сөзсүз бир нерсени кошкондо калькуляторду алчумун. Бирок айтып кеттиңер, негизи арифметика 12 жашка чейин эле депчи, бирок 12 жаштан улуу деле катышса болобу, мисалы үчүн. Балким катышып, мен барсам болобу, мен барып ошо өзүм балким. Негизги менталдык арифметиканын максаты бул мени өнүктүрүү. Биз эмне үчүн багы 14 жашка келгенден кийин кабыл албайбыз, анткени менталдык арифметика ошол куракка жеткенде баланын мээси жакшы өнүгөт, ошол пайдасы көбүрөөк да. Андан кийин сиз сөзсүз түрдө менталдык арифметика менен курал катары сандарды колдонобуз да, ошондо үйрөнөсүз кошконду, бирок баягы бул нерсе убакыт өткөндөн кийин унутуп дагы калышыңыз мүмкүн да, бул тренировка, бул машыкпагандан кийин. Бирок бул эң негизгиси максат, бул баланын мээси өнүгөт да. Биз аны баягы мынтип көрө албайбыз да, бирок бул баланын кабыл алуусу батыраак иштеп баштайт. Креативдүү, воображение деп коет, ошол нерсенин баары өнүгөт. Ошон үчүн бул пайда кошуу кемитүүдөн деле эмес да. Бул кантип машыгасыздар ушул мээси калькулятордо эле иштеш үчүн кантип машыгыш керек мисалы? Калькулятордо биз өзүбүздүн багы методдорубуз бар. Балдарга ошо техникаларын үйрөтөбүз. Анан тренировка сөзсүз түрдө керек. Күнүгө бир нерсе баштап жатканда сөзсүз түрдө күнүгө регулярность деп коет, ошол нерсе маанилүү. Күнүгө 15-20 мүнөт тренировка кылыш керек сөзсүз түрдө. Жакшы жыйынтык көргөзүш үчүн. Анан олимпиадалардын астында биз күнүгө тренировка кылабыз. 1 саат, 2 сааттан. Ай баракелде. Ал эми мисалы үчүн биз байкап калдык, ушул санап атканда колдору кыймылдап турат экен. Бул эмне себептен колду кыймылдатпай койсо болбойбу? Же кандай, бул эмне пайдасы бар? Ошо биздин окутуу борборунун дагы өзгөчөлүгү, биз ошо арифметика ошо счет на пальцах деп колдорунан колдонобуз. Бул бири ошо методдун бири. Анан бир жакшы өзгөчө метод деп ойлойбуз. Бирок андан тышкары да методдорубуз бар. Бала өзүнө ылайыктуусун тандап алат. А сиз өзү ушул борбордо жалгыз эле мугалим болуп бересизби же жардамчыңыз дагы барбы? Жок, биздин борбордо ар бир филиалыбызда ошо мугалимдерибиз бар, инструкторлорду. Анан мен жетекчи ошол филиалында. Анан буюрса ошо коллективде жакшы жогорку деңгээлдеги мугалимдер, тажрыйбалуу мугалимдерибиз иштейт. Ошо биргеликте чоң максат коебуз, анан чогуу ошол нерсеге жетебиз. Азаматсың. Ал эми Бектур, сен ушул ментальный арифметикадан тышкарыда эмне менен алектенесиң? Кандай, балким спорт барбы же китеп окуганды жакшы көрөсүңбү, ойногонду жакшы көрөсүңбү? Ошонун кененирээк айтып берчи бизге. Эми комузга барам, шахматка барам, спорт стингке барчумун, бирок аны токтоттум. Эми жакында футболго баргантам.
Ай сен ошонун баарын эми канча ичесиң? Эми каникул чыкты дейли, мейли мектеп башталганда кантесиң эми? Окуйт экенсиң, ушундай чемпионаттарга катышат экенсиң, дагы спортто отасың, башка курстарда отасың. Даже мен чарчап кеттим. Айтып берчи ошону, канча ичесиң? Кимдер үйдөгүлөр каршы болбойбу? Ата-энең? Же өзүнчө графигиң барбы? Жок, каршы болбойт. Ата-энең ушу ментальный арифметикага өзүм барам деп айттыңбы же ата-энең кой барып өзүң балким карап көр деп ата-энең алып келди? Башында мамам айткан барып көр, анан жакса уланта ал депчи. Барып ана ошентип жактырып кеткем. Бир келгенде эле жактуу эле сага? Ооба. Же башында жактырбай анан кийин барып жакпалды эле. Башында кызыкпай аткам, анан бир аз баргандан кийин кызыгып баштадым. Футболгочу, футболго эмне болуп барайын деп атасың? Футболго эмне болуп барайын деп атасың? Кичинекей кезиңен бери кызыгып баштайсың. Азаматсың. Анда ошо мугалим менен келиптирсең, ошо мугалим сени урушабы? Ай, эмне кылып атасың? Туура кылба, мынтпе, тинтпе деп урушабы? Жок, урушпайт. Урушпайбы? Негизи эле мугалимдер мындай, сен бирдекени туура эмес кылып атсаң, кантип сага айтат. Мындай урушабы, кандай метод бар эже? Биз балдарды урушпайбыз. Биз кандай десем, балдарга подход издейбиз дейм. Балким баланы эмне үчүн бул окууга кызыгуусу жок. Ошону ар бир бала уникалдуу, ошон үчүн биз бир подход ар бир балага келбейт да, ошон үчүн биз байкап көрөбүз. Балким мотивация жетишпейт, ошо стимул кылып балдар менен көбүнчө ошо сүйлөшөбүз. Мисалы эгерде мындай ал бала аябай агрессивдүү, мындай адам менен такыр сүйлөшкүсү келбегенде, мындай менталдык арифметика барганда кичине жоошураак болуп, адамдар менен кененирээк сүйлөшүп калса ыктымал экен да. Бул жактан менталдык арифметика көбүнчө ошо бала концентрация же сабакта көңүлү бурусу начар болгондон бала жаман окушу мүмкүн. Концентрациясы жакшырбайт. Ошо дагы көңүл бурусу ошол эле кабыл алуусу. Менталдык арифметиканын пайдасы чоң да. Азамат. Ал эми ушу Бектур сиздин окуучуңуз кандай сапаттары да байкалат? Мисалы үчүн өзгөчөлүктөрү, шоулорго барып чемпионаттарга катышкандан тышкарыда кандай сапаттарын да сиз жакшы көрөсүз? Ошо Бектурдун сапаттары бул абдан жоопкерчиликтүү бала. Абдан жакшы көрөм. Бул Бектур менен дагы көп жылдан бери ар кайсы кастингдерге катышып, ошол эле Сен мыктысың долбооруна катышты. Анан ар кайсы турнирлердин өзүнүн жакшы жагынан көргөзөт. Ошо өзгөчө Бектурду абдан жакшы көрөм. Анан ак көңүл, өзүнүн баягы алып жүрүү ачык да. Борборуңуздарда канча окуучу бар? Биздин борборубузда ар бир борбордо 100дөн ашык бала бар. 100дөн ашык. Ай, Азамат. Ал эми ушу биз жана кол жөнүндө айтып кеттик да. Ошону бир кичинекей бир сырын бизге айтып коесуз. Мисалы үчүн 2-ге 2-ни кошту дейин, эми баары жоопту билесиз, бирок кол менен эметкенде кандай болуп калат? Ушу 3-4 санды кошулат. Бектур гана көрсөтүп Бектур көрсөттү. Оң кол бир орунду сандар болуп эсептелет, ал эми сол кол 2 орунду. Так. Бул пальчиктер эми 1 деп эсептелет. Мисалы бул жакта 3 отурса, бул 3 деп эсептелет. Ал эми 4төө биякта туруп 1ди кошоордо 4төөнү алып баш бармакты коебуз. Баш бармак жалгыз 5 болот. Бул жалгыз өзү эле 5 катары саналат. Мисалы 2-ни коердо 2 сөмөйдү коебуз. Анан кийин дагы 2-ни кошоордо 2-ни кошобуз. Аты жок менен чыпалакташып кеткенбиз, Ошондо түшүндүм эми. Абдан. Эгерде дагы 2-ни кошоордо ошол жактан 3тү алып, анан 5ти кошобуз. 6 болуп калат. Эми түшүндүм. Бирок биз эми бир санды 2-ге 2-ни кошкондо ушунча кечке үйрөнүп атсак. Канча убакытта үйрөнсө болот ушу негизи профессионалдуу ушундай кубоктардын ээси болуш үчүн канча убакыт талап кылынат? Бизде болсо ошо ар бир деңгээл 4 айдан өтүлөт программабыз боюнча. Анан жаш курагына жаша кичирээк балдар көбүрөөк мындай жайкалып алган үчүн алардыкы бир аз созулуп кетет, бирок үйрөнсө болот. Эми өзүнүн баягы машыкканына жараша болот. Азамат, чоң рахмат. Чоң рахмат ушун келип бергениңерге, силерге ийгилик каалайбыз. Ал эми ушу биздин биринчи камераны карап, ата-энеңизге коштошуп койсоңор болот. Салам.